Аллах Таала мақтаулар жана пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салам салаваттар болсын. Барыңарға белгілі кеше біз намаз сүресінің тафсирінен алғанбыз. Ошоны иншалла бүгін улантабыз. Себебі барыңарға белгілі кеше ошо намаз сүресін бүтпей қалғанбыз да. Біз жогоруда айтканбыз, Рамазанда Куран түшкөн, ошон үчүн Рамазанда Куранды окууда дагы жана Курандын маанисин түшүнүү бул Рамазан айында жакшы амалдардан болуп эсептелет да. Ошондуктан биз бүгүн иншалла улантабыз ошол аятты. Аяттын уландысында баягы билесиңер, Аллах Таала биринчи Куранда Мекке мушриктердин бири-биринин арасындагы эмне нерседе талашып жаткандар туурасында кабар берген. Андан кийинки маселеде Аллах Таала өзүнүн кулдарына берген неаматтарын эскерген да. Андан кийин үчүнчүсү Аллах Таала тозок ээлерин тозокто кандай азап тартары туурасында кабарлаган болчу да. Эми ошол сүрөнүн, Наба сүрөсүнүн аягында тозоктогу тозок ээлеринин азабын, жазасын айткандан кийин кайта Аллах Таала жаннат ээлеринин жаннаттагы рахаттары туурасындагы кабардан берип атат да. Ошол аяттын уландысында инна лил муттакина мафаза дейт. Аллах Тааланын аяттын маанисинде Аллах Тааланын таква куллары үчүн дейт. Чыныгы ийгилик болгон жаннат берилет дейт да аларгачы. Кимдер үчүн дейт? Бул инна лил муттакина дейт. Аллах Тааланын таква куллары дейт да. Таква деген эмне? Таква деген Аллах Таала разы болгон амалды кылып, Аллах Таала жек көргөн, наразы болгон амалдардан баш тартуу болуп эсептелет да. Омар ибн Хаттаб айткандай, таква деген эмне десе, таква деген сен бир тикенектүү жерде кетип баратканыңдай деген да. Адам баласы бир жерде тикенектүү жерде кетип аткан болгон болсо, тикенектүү жерди баспайт да. Тикенек болбогон жерди басып аттап, ошол жолдон, тикенектүү жолдон өткөн сыяктуу, бул да бир ошондой жашоо да. Жашоо өтүш керек ошондон. Кантип туура тикенектүү жерден адам тикенектерге түшүп калбаш үчүн алыста өткөн сыяктуу, бул дүйнөдө дагы адам шахваттарга, Аллах Таала арам кылган нерселерге, ширктерге, бидаттарга жана башкаларга күнөөлөргө түшүп калбаш үчүн алардан аттап, алыстап, мына ошентип бул жашоону өткөрүш керек да. Мына ошондой кулларына дейт. Аллах Таала таква туурасында Куранда көп жерде айткан. Аллах Таала башка аятта ваттакун нара дейт. Аллах Тааланын тозогунан сактангыла дейт. Аллах Тааланын тозогунан эмне менен сактанабыз? Аллах Таала өзү буйруган амалдарды кылып, кайтарган амалдарды ташташ менен, андан алыс болуш менен сактанат экенбиз да. Мына урматтуу туугандар, ошол аяттын башында Аллах Таала инна лил муттакина мафаза, таква адамдар үчүн жаннат дейт да. Кандай күн ал? Эң адамдын чыныгы бактылуу жана бактысыз боло турган күнү да. Мафаза деген бакытка жеткен орун да. Мына кыямат күнү ошол ким чыныгы бактылуу жана ким чыныгы бактысыз билет экен. Чыныгы бактылуу эмне десе, чыныгы бактылуу эң коркунучтуу болгон кыямат күнү, эң коркунучтуу болгон тозоктон алыстап, эң рахаттын чокусу болгон, чыныгы түпөлүк рахат болгон бейишке жетүү, мына ушул бакыт экен да. Ушул бакыт экен. Ал эми мындай тигиндей бакыт, бул бакыт дегендердин баарлары бакыт эмес. Убактылуу алдап кое турган нерселер экен да. Ал эми чыныгы бакыт ал эң чоң азаптан саламатта калып, кутулуп, бейишке киришең, мына ушул бакыт экен да. Аллах Таала Куранда "Фамен зухзиха анин нар ва удхилал джанната факад фаз" дейт. Кайсыл бир адам кыямат күнү тозоктон четтетилип, бейишке кире турган болгон болсо дейт. Бейишке киргизиле турган болгон болсо, мына ушул адам чыныгы бакытка ийгиликке жеттир дейт да Куранда Аллах Таала. Ошондо урматтуу туугандар, мына Аллах Таала ушул аятта инна лил муттакина мафаза, чыныгы бакыт, чыныгы ийгилик кимдер үчүн дейт? Кыямат күнү таква болгон адамдар үчүн дейт да бул дүйнөдө.
Бул дүйнөдө такыбачылык кылган адамдар кыямат күнү иншалла бакытка жете турган адамдар дейт да. Аят уландысында мына ошондой такыба болгон кулдарына дейт Аллах Таала кандай жакшы нерселерди даярдап койгон туурасында кабар берип атат да. Хадаиqa ва анаба дейт да. Хадаиq деген бакчаларды дейт да. Жаннаттагы бакчалар, бактарды даярдап койт дейт. Жеке бир адамдын, момундун жеке өзүнүн багы болот да. Уландысында ва анаба дейт. Жана жүзүм зарларды дейт да. Эртең момун үчүн ушундай жаннатта бактар берилет экен. Ошолордун ичинде эң жакшыларынан жүзүм зарлар экен да. Ошол жаннаттын ээси жеке өзү берилгенден ошол жаннаттагы бактары менен анын ичинде жемиштердин түрү бар да. Бирок Аллах Таала биз билген жүзүмдү Аллах Таала ушул аятта эскерип кеткен да. Биз билебиз да, бирок биз билбеген, көрбөгөн, акылыбыз жетпеген эмне деген сонун Аллах Тааланын даярдап койгон рахаттары бар да. Бирок Аллах Таала ушул жерден жүзүмдү айтып кеткен. Эмнеге жүзүмдү айткан десе, ошол бактагы жакшы жемиштердин бири бул жүзүм дейт. Ошол бактын ээси, жаннат ээси жеке өзүнө берилет дейт. Ошол жүзүм зарларда бактарында кыдырып, рахаттанып эс алат дейт. Аллаху акбар, караңыздар. Аяттын уландысында ва каваиба атраба дейт. Я Аллах, караңыздар. Каваиба деген билесиздерби? Аллах Таала жаннатта өзүнүн сүйгөн таква кулдарына бактарды, жүзүм зарлар даярдап койгондон кийин, дагы андан кийин даярдап койгон бир жакшы нематтарын эскерип атат. Ал нематтар эмне? Жаш кыздарды. Бул жерде каваиба деген эмне? Каваибен Аллах Таала валлах ла ястахи минал хак дейт да. Аллах Таала акыйкатты айтууда, кулдарына акыйкатты чындыкты айтууда эч качан уялбайт да. Каваиба деген алдар айтат, жаннаттагы кыздардын көкүрөгү дейт. Көкүрөгү баягы кичинекей эмес, чоң да эмес, ушундай бир жакшы бир толуп көкүрөк көтөрүлүп, ушундай бир жакшы учурда турганды каваиб деп айтат экен да. Аллах Таала мына ушундай нерсени даярдап койгон экен да. Эми аны биз албетте элестете албайбыз. Алымдар айтат, буну эмне жаннатка кирген адам гана жаннатта көргөндө гана ошондо анык өзүн көрөт дейт да. А бирок биз анын чыныгы кандай экенин сыфаттап жеткире албайбыз да. Чыныгы акчат кандай экенин аны жаннатка киргенден кийин, момундар көргөндөн кийин анан эмне? Ошону кандай экенин анык билишет. Атраба деген жаннатта берилген Аллах Тааланын кул кыздары даярдап койгон нематтары бир жашта болот дейт. Бир жашта. Бардыгы эмне? Бир жашта. Бирөө карып кеткен, бирөө жап-жаш, андай эмес да, бардыгы бир жашта болот экен да. Алымдар айтат, аялдар жаннатка киргенде 33 жашта кеткен да. 33 жашта болот экен да бардыгы. Бул Аллах Тааланын нематы да. Эркектер дагы жаннатка киргенде 33 жаш болот экен да. Жана ушундай эркектерге ушундай бир нематтарды берип койгон, алар бир эркекке мисалы канча бир Аллах Таала кургуздар даярдап койгон болсо, ошол кургуздар менен жакшы тынчтыкта, саламатта жашайт экен да. Бири-бирине кызганып, бул дүйнөдө мисалы бир адамдын 2 жубайы, 3 жубайы болгон болсо, бири-бирине кызганып, кээ бир эркектер 2ге үйлөнгөнүнө, 3кө үйлөнгөнүнө, 4 жубайга үйлөнгөнүнө өкүнүп, кутула албай жүргөндөр да болушу мүмкүн да. Аякта сен канча кургузуң, канча көп болгон болсо, ошончолук арактанат дейсиң да. Себеби бири-бири менен урушуп, бири-бири менен кырылышып, бири-бири жамандык, хасаттык кылып, андай болбойт экен да аларчы. Себеби Аллах Таала жаннатка кирген адамдарды дейт, бардыгынын жүрөгүндөгү хасатты көрө албастан алып коет экен да. Ошондо кайсы бир адамдын жубайы ошончалык көп болгон болсо, ошонун жүрөгүндө кызганыч, күйөөсүнө болгон кызганычты Алла Таала алып коет экен. Кайта тескерисинче алар эмне? Бири-бирине эмне? Жакшы сөздөрдү айтып, кубанта турган сөздөрдөн айтат экен да. Көрүңүздөрбү? Мына Аллах Тааланын даярдап койгон нематы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир карыя апа келип, эмне дейт? О Аллахтын элчиси дейт. Мага дуаңыз.
Аллах Таала мен жаннатқа кіресің дейді. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Иннал жанната ла тадхулуха ажузун дейт да. Жаннатқа қария адам, тақта айтканда қарып калган адам жаннатқа кирбейт дейт да. Ошондо баягы апа эл айтты. Мен жаннатқа кире турган учурдан өтүп кеттим депчи. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дейт, аятты окуп эмне? Андай қарып калган абалда эмес, жап-жаш болгон абалда кирет деп айтат. Жап-жаш болгон абалда кирет деп айтат. Ошондуктан азыркы учурдагы карыялар, аксакалдар, аталар жашы 80 болгобу, 90 болгобу жаннатка Аллах Таала насип кылып кире турган болгон болсо, алар жаннатка иншалла 33 жашында кирет. Аллах Таала барыбызды иншалла жаннатка киришти насип кылган болсун. Бул хадис Тирмизиде келет, хадисти Албани сахих деген. Аяттын уландысында ва касан бихаqa дейт. Ва касан бихаqa деген касан деген кеселерди. Дихаqa деген мумталия толгон кеселер, кеселер толгон шараптар дейт Аллах Таала. Мына жаннат ээлери үчүн Аллах Таала кеселер толгон шараптар дайындап койгон да. Бирок ошол шараптар арактын тескериси да. Адамдар бул дүйнөдө аракты ичип, акылынан тайып, баласын өлтүрүп, апасын сөгүп, аялына кол көтөрүп, жана башка бир күнөөлөрдү, жаман иштерди кыла турган болгон болсо, аякта адам шарапты ичкенде тескеринче рахаттанып жыргайт экен да. Акылды кетирбейт экен да. Канчалык ошол касан бихаqa, ошол кеселер толгон шараптан ичкен сайын рахаттанып, жаннаттын даамын табат экен да. Аяттын уландысында ла ясмауна фия лагва ва ла киззаба дейт. Аяттын уландысында мына ошол жаннатка кирген адамдар дейт. Лагван дейт. Лагван деген пайдасыз сөздөр, туура эмес сөздөрдү укпайт экен да. Жана ва ла киззаба деген жалган сөздөрдү айтышпайт дейт. Жаннатка кирген адам ошол шараптарды ичкенден кийин дагы бул дүйнөдө ичип алып, бири-бири менен ушташып, бири-бирине кол көтөрүп, эртеси күнү душман боло турган болгон болсо, ал жакта шарап ичкен адам рахаттанат экен да. Жаман азыркы учурда ара ичилген орундарда жаман сөздөр айтыла турган болгон болсо, ал жерде шарап ичилген орундарда андай нааразы болгон, бири-бирин капа кылган, бири-бирин сөккөн, бири-бирине хасаттык кылган эч кандай жаман сөздөр иштер болбойт экен да. Тескерисинче шарапты ичкен сайын бири-бирин ыраазы кылган сөздөр айтат экен да. Аллах караңыздар. Мына Аллах Таала ушундай сабыр кылып, намазына бекен болуп, орозосуна бекен болуп, таухидине бекен болуп, кандай гана ширк болгон ширктен баш тартып, бидаттардан баш тартып, аз гана дүйнөдө сабыр кылган адамдарды мына Аллах Таала ушундай жаза менен сыйлап коет экен да. Аяттын уландысында жазаан ми раббика атан хисабат. Мына дейт. Ушул дейт. Ошондой неаматтар дейт. Аллах Тааланын силерге берген сыйлыгы дейт да. Сыйлыгы дейт. Мына адам баласы өзүнүн кылган амалдары менен жаннатка кире албайт экен да. Хадисте келгенде адам жаннатка эмне менен кирет? Аллах Тааланын рахматы менен, Аллах Таала мээрими менен жаннатка кирет экен да. Биз өзүбүздүн кылган амалдарыбыз менен эмес, Аллах Тааланын рахматы менен киреткенбиз, ошол кирешке биздин кылган амалдарыбыз себеп болот экен да. Жана жаннатка киргенден кийин Аллахтын рахматы менен жаннаттын даражалары бар, ошол жаннаттын даражалары менен эмне менен эсептейбиз, эмне менен алабыз? Аллах Таала биздин кылган амалдарыбызга жараша хисабан деген ошо да. Хисабан деген алымдар айтат, адамдар жаннатка Аллахтын рахматы менен киргенден кийин кылган амалдарына жараша орундар белет дейт да. Я урматтуу тууганым, сен бул дүйнөдө бирөөдөн кем болгуң келбейт да. Сен эл кийген кийимди кийгиң келет, эл ичкен тамакты ичкиң келет, эл минген унааны мингиң келет, эл жашаган бийик-бийик үйлөрдө заңгыраган үйлөрдө жашагың келет. Кем болгуң келбейт да. Ушул жалган дүйнөнүн өзүндө. Бирок сен кыска өмүрдө ушул нерсени өзүңө каалабасаң, а сен түбөлүк өмүрдө бактылуу болушту каалабайсың, урматтуу тууганым. Түбөлүк жашоо. Кимде ким ошол жашоодо жаннатта бийик-бийик үйлөргө өзүнүн кылган амалдары менен көтөрүлө турган болгон болсо, мына ал ошол жерден түшпөйт, ошол бойдон калат да.
Сен бұл дүниеде бір жақсы іштерді қылып, ақшаң тап, үй сатып алышың мүмкін, бірақ күндерінде үйіңнен айырылышың мүмкін, банкрот болчу. Бірақ жаннатқа Аллахтың рахматы менен, қылған амалдары менен жаннаттың даражаларын иелеп, биік орынға көтерілгеннен кейін, қайта бір күндерінде банкрот болып қалып, ошол жаннатыңан қуылып түшіп кеткенсің. Түбөлүк қаласың. Урматтуу туганым, ошол түбөлүк жашоого жашпайлыбы? Түбөлүк жашоого бет алып жүгүрбөйлүбү? Аллах Таала мынакей Куранда ошондой нематтар дайырдап койгон. Аллах Таала айткан нерсеси айткан да. Балким бирөө айтып, башчы айтып, жана башка чынчыл адамдар айтып, сөзүнөн кайтып кетиши мүмкүн. Бирок Аллах Таала айткан сөзүн эч качан кайтпайт. Аллах Таала эселеп арттырып берет тескерисинче. Алымдар айтат, жаннатка кирген эң төмөн деңгээлдеги адамдын сыйлыгы дейт, бул дүйнөдөгү бардык байлык жана ошончону эселетип берет дейт. Бул дүйнөдөгү кандай байлык болгон болсо, ошондой байлыкты берет, жана андан да көбөйтүп, эселетип, 3 эселетип берет дейт Аллах Таала. Мынакей жаннаттагы эң төмөн адамга ушундай берилген болгон болсо, урматтуу туганым, жаннаттын эң үстүндөгүлөрдү кандай элестетиш? Мына чыныгы бактылуулук, чыныгы рахаттуулук, чыныгы ийгилик мына ошол урматтуу туганым. А чыныгы бакытсыздык кече биз айткандай эмне? Ал тозокко кирүү. Аяттын уландысында Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma rahman дейт. Силердин Раббыңар Аллах дейт. Асмандар менен жердин Раббысы дейт. Жана асмандар менен жердин ортосундагы бардык нерсенин Раббысы дейт. 7 кабат асман, 7 кабат жер, жана 7 кабат асмандын ортосундагы бардык периштелердин Раббысы Аллах Таала. Жана ошондой эле жердин ортосунда канча макhluk болгон болсо, жана жердин бетиндеги адам заты, жин тайпасы, жана башка асман менен жердин ортосундагы булуттар, күн, ай, жылдыз, жана башка шамал, жана башка биз билип билбеген көптөгөн Аллахтын нематтары бар. Мына ошолордун бардык урматтуу туугандар, Раббысы ким? Раббысы Аллах Таала эмеспи? Ошол кыямат күнү дейт, Аллах Тааланын уруксатсыз эч ким сүйлөй албайт дейт. Сүйлөй турган болгон болсо кыямат күнү кимдин уруксаты менен сүйлөйт? Бир гана Аллахтын уруксаты менен сүйлөйт дейт алымдарчы. Бир мындай оозунан сөз чыгарганга эйлик кыла албайт экен да кыямат күнү. Ал мейли падыша болсун, мейли ал башка акылдуу адам болгон болсун, мейли ал пайгамбар болгон болсун, кимиси болсун, ла ямликуна минху хитаба дейт. Эч ким бир сөзгө эйлик кылып өз алдынча сүйлөй албайт экен да. Сүйлөсө дагы Аллах Тааланын уруксаты менен сүйлөйт экен да. Аяттын уландысында Яума якумур руху вал малаикату саффа дейт. Мына ошол кыямат күнү дейт, периштелердин бардыгы сап-сап болуп турушат дейт. Асмандан биринчи кабат асмандын периштелери түшөт. Экинчи кабат асмандын артынан, үчүнчү кабат асмандын периштелери артынан, төртүнчү кабат асмандын периштелери артынан. Кече сабакта айттык го биз асман эмне эшик болуп атат деп. Мына кыямат күнү асмандагы Аллахтын жараткан периштелери, асмандын жашоочулары мына ошол күнү бардыгы жердин бетине түшүп, сап-сап болуп тизилип, эч кандай кыйшайбай сап-сап болуп, туура биз намазда түп-түз турабызга сап-сап болуп. Дал ошондой болуп, сап-сап болуп Аллахтын астына турат экен, моюнсунган абалда. Алардын башында рух деген Жебрил алейхиссалам да. Жебрил алейхиссалам баш болуп, башка периштелердин бардыгы Аллахтын астында моюнсунган абалда сап-сап болуп турат экен да. Эми ошол күндү элестетүү мүмкүн эмес да. Себеп периштелердин саны аябай көп урматтуу туугандар. Байтул Маамур, билесиңер, асмандагы периштелердин таваф кыла турган мечити. Ошол жерде күнүнө 70 000 периште таваф кылып, кыямат күнгө чейин ошол 70 000 периштеси бири дагы кайта таваф кылганы кайтып келбек экен да, Байтул Маамургачы. Элестетип көрүңүздөр, ошончолук саны көп. Санын бири гана Аллах билет, Аллахтан башка эч ким билбейт да. Жана периштенин сифаттарын, чоңдугун, кичинекейлигин, жана башка күчтүүлүгүн бири гана Аллах билет да. Ошонун бардыгы, күчтүүлүгү дагы, чоңу да, кичинеси дагы бардыгы жиналып келип, кыямат күнү сап-сап болуп турат экен да. Андан башка бул жактагы жер жаратылгандан баштап жаратылган адам баласынын саны канча?
Бул жакта жиндердин саны канча? Бул жакта Аллах Таала жараткан макулуктардын саны канча? Башка дагы. Бардыгы Аллахтын астында мойнсуңуна болуп турат экен. Мына ошондой улуу күн экен. Аят уландысында ла ятакалламуна илля мен азинлахур рахман ва кала сагадет. Мына ошол күнү эч ким сүйлөбөйт дейт. Сүйлөсө дагы Аллахтын уруксаты менен сүйлөйт дейт. Аллахтын уруксаты менен сүйлөгөндө да кандай? Акыйкатты гана сүйлөйт. Ва кала саваба дегени, сүйлөгөндө да эмне? Акыйкатты сүйлөйт дейт. Биринчиден алымдар кыямат күнү Аллахтын астында сүйлөш үчүн эки шарт керек дейт. Биринчиси Аллах Тааланын уруксаты менен, экинчиси сүйлөгөндө акыйкатты гана сүйлөйт экен. Жалган эчтеке сүйлөй албайт экен. Ошон үчүн уаман аталлах би калбин салим. Кыямат күнү ким миликке жетет, ким кутулат? Таза жүрөк менен келген адам дейт. Аллах Тааланын астында эч ким жалган айта албайт экен. Сен бул дүйнөдө бир падышага, же бир казыга, же бир атаңа, же башка досуңа жалган айтып, бир маселелерден кутулуп кетишиң мүмкүн. Бирок сен жүрөктөгү сырдын баарын билген. Күбө кылып периштелер жиберип, жазып колуңа китепти карматып койгон Аллах Тааладан кантип сен бир нерсени жашыра аласың, урматтуу ханым? Аяттын уландысында заликал яумул хакку дейт. Мына ошол кыямат күнү акыйкат дейт. Караңыздар. Залика яумул хакку дейт. Мына ошол кыямат күнү, жогоруда айтылган кыямат күн, жана жогоруда айтылган Аллахтын нематтары бардыгы акыйкатта. Эч кандай күмөн жок да. Сенин ушул дүйнөдө жашап атканың кандай акыйкат болгон болсо, кыямат күнүнүн турушу дагы болушу дал ошондой акыйкатта. Эч кандай күмөн жок да. Бизде баягы бирдекен айтканда 100% деп коет го. Кээ жадай калса азыр 200 деп калды кээ. Анда да бир күмөн болушу мүмкүн да. Бирок Аллах Тааланын заликал яумул хакку, ал күн акыйкат дегенде эч кандай күмөн жок да. Бул кимде ким күмөндөнө турган болбосо, бул ыйманына таасир берет да, тескеринче. Фаман шааттахаза ила раббихи маба. Мына ошондуктан кыямат күнүнүн азабынан кутулуш үчүн Аллах Таала разы болгон амалдарды кылып, кыямат күнүнө даярданган дейт. Мына ошол кыямат күнү акыйкат болгондон кийин, ошол кыямат күндө Раббың разы болгон амалдарды кылып, кайта турган жериң Аллах Тааланын асты болгондон кийин, ошол жерге сен даярданып, Аллах разы болгон солих амалдарды кылгын деп атат Аллах Таала. Даярдангын дейт. Аят уландысында инна анзарнакум азабан кариба дейт. Чындыгында биз жакын азап менен эскертип, аларды коркутканбыз дейт. Кимдерди? Аллах Таала адам баласы менен жиндерди жакын, өтө жакын болгон азаптан эскертип, ошодон сак болгула деп ошол нерсе менен эскерткенбиз дейт. Ал качан? Кыямат күнү да. Биз кыямат күнүн өтө бир алыс деп билебиз го. Менин өмүрүм эле 100 жыл турат деп кээ эсептеп алат. Мен өлгөндөн кийин да Аллах алам кыямат күнгө чейин да канча жашоо бар деп. Жо, Аллах Таала эмне? Кыямат күндө өтө жакын болгон кыямат күнүнүн азабынан аларды эскерткенбиз дейт. Карагыла. Себеби бул дүйнө адам дүйнөдө өткөндөн кийин эч нерсе эмес да. Сен 1000 жыл жаша, миллион жыл жаша эчтеке эмес да. Аллах Таала башка аятта мин сифаттайт да. Кааннахум яума яраунха лам ялбас илля ашиятан ау духаха дейт. Алар кыямат күнү дейт. Кыямат күнү өз көздөрү менен көргөн учурда дейт. Алар бул дүйнөдө түшкө чейин, же болсо кечке чейин эле болгондой болушат дейт. Карагыла. Кыямат күнгө баргандан адам бул дүйнөдө жарым күн түшкө чейин, духа убактысына чейин, же болсо кечке чейин жашагандай эле болот экен да. Өтө бир аз учур, аз убакыт жашагандай болот экен да. А бирок сен 30 жыл жашасаң, 50 жыл жашасаң, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи үммөтү канча жыл? 60 менен 70 ортосу. Эгер 1000 жыл жашагандарга ушундай боло турган болгон болсо, жарым күн, бир күн жашагандай болуп сезе турган болсо, бул дүйнө биздин
азыркы учурдагы жашаган өмүрүбүз кандай болуп атат урматтуулар? Ошон үчүн эмне ушул аз убакытта Аллах Таала көп берекелүү амалдарды берген да бизгечи. Кадыр түн деген бар, Рамазан деген бар, жана башка амалдар бар. Ошолорду кылып алдыңкы көп жашап, көп намаз окуп, орозо кармап өткөн ибадатчыл адамдардын артынан кууп жетишке Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип атат да. Кадыр түндү берип койгон. Хайрун мин альфи шахр. 1000 айдан артык кылган ибадат. Bir жолу кадыр түндө ибадат кылган болсок, bir түн 83 жыл жана андан да көбүрөөк сага ибадат кыл деген сооп жазылат да. Бул Аллах Тааланын бизге берген неамат эмес, урматтуулар. Аяттын уландысында Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu deydi. Kıyamet günü adam balası deydi. Bardıq adam balası deydi. Özünün bul dünyadagi kılgan amallarına qaraydı deydi. Qaraydı. Allah Taala'nın kudreti menen жазып койгон периштелер китептерин алып келип колуна берет да. Окуйт өзүнүн кылган амалдарын. Бардыгын өзү мойнуна алат да. Бардык адам дейт. Бул дүйнөдөгү кылган амалдардын бардыгы эмне? Сунушталат, ошону көрөт да. Ошондо кафир адам эмне деп атат дейт? Өзүнүн алдын ала эле бара турган жерин билгенде, сезгенде, көргөндө эмне дейт? Ва yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba дейт да. Аттыңай ушул күндөн көрө топурак айланып кетсемчи деп атат экен да. Мына ошондой кабырдагы азап, жана кыямат күндө тирилгенден кийин махшарга келгенче азап, жана кыямат күндөгү кабырда көрүнгөн тозоктогу оорду, жана башка азаптардын баарын көргөндөн кийин аттыңай ошондой азаптан көрө топуракка эле айланып кетсемчи деп арман эткен да. Алымдар ушул нерсени айтат. Үчкө бөлүшөт да. Бир ихтимал бар дейт да. Кафирлардын, ыймансыз адамдардын топуракка гана айланып кетсемчи деген нерсеси, кээ бир муфассирлер айтат, адам баласы топурактан жаратылган го. Мен такыр эле тиги дүйнөдө адам болуп жаратылбай эле башында топурак болгон болсом, ошол топурак мойдон эле адам болуп жаратылбай, ошол топурак мойдон калып калсамчы деп армандайт дейт. Алла Таала адам баласын топурактан жаратканда, эми ошол башынан эле адам болуп тиги дүйнөдө жаратылбай эле жөн эле ошо топурак мойдон калып эле калып калгандачы деп армандайт экен. Экинчи топтогу муфассирлер айтат, адам баласы бул дүйнөгө келип жашап, кабырда көмүлгөндөн кийин кабырда адам баласы чирийт го. Чиригенден топуракка айланат да. Айлангандан кийин ошону айтат дейт да. Мен кабырда чиригенден кийин, топурак болгондон кийин кайта ушакка тирилбей эле, ошол кабырда топурак мойдон эле калып калсамчы деп арман экен да. Үчүнчү топтогундар жок дейт. Бул кыямат күнү дейт. Аллах Таала адамдардын, жиндердин баарын жыйнап, малдарды, жандардын баарын жыйнап, бири-биринен эсеп бергизип, бири-биринин акысын алып берип, ошондой жаза кылып аткан учурда, жада калса мүйүзү бар кочкор, мүйүзсүз кочкорду сүзгөндүк үчүн акысын алып берип, ушунчалык адилеттүү болуп аткан учурда өзүнүн кылган амалдарын көрүп, бара турган жерин сезип, эмне дейт? Баягы Алла Таала баарын акысын алып берип, жаныбарлардын, анан бүттүгүн акысын алып бергенден кийин жаныбарлар эмне дейт Алла Таала? Жаныбарлардын баарын топурак айландырып берет да. Күн турабан дейт да. Топурак айлангылайды, баардыгы топурак айланып кетет да. Мына ошону көргөндөн кийин баягы ыймансыз адам эмне дейт? Я лайтани kuntu турaba, аттыңай, мен да ушул малдардай болуп топурак болуп кетсемчи деп арман эткен да, карачы. Жөн гана кызыкпастан ошол арман болуп калат экен да, топурак айлануучу. Урматтуу тууганым. Жашоого келдиң. Сен Аллах Тааланын кулусуң. Кул деген эмне? Кул деген кулдай болуш керек да. Кимдин кулусуң? Бүткүл ааламдын Раббысы Аллах Тааланын кулусуңбу? Аллах Таала өзүнүн кулуна күнүнө 5 мал намаз окушту фарз кылган. Жылына 30 күн орозону кармашты фарз кылган. Өмүрүндө бир жолу ажы амалдардын өткөрүштү, ажы амалдарын аткарууну фарз кылган. Жана ошондой эле эң биринчи талап кылган нерсе Аллах Тааланын эчтеке, Аллахтан башка эч кимге сыйынбай, жалгыз өзүнө сыйынып, ширктин бардык түрлөрүнөн баш тартышты буйруган да. Мейли ал арбактар болобу, мейли ал жиндер болобу, мейли ал кабыр ээси болобу, мейли ал жана башка адамдар сыйынып аткан, колдойт, коргойт аткан баарынан баш тартып,
жалғыз Аллах Тааланын өзүнө сыйынуң да. Урматтуу туугандар. Биз ушу менен Наба сүрөсүнүн аягына чыктык. Аллах Таала иншалла ушул Рамазан айын бизге берекелүү кылып, Рамазан айында солих амалдарды, өзү ыраазы болгон жакшы амалдар кылыш насип кылган болсун. Аллах Таала бардыгыбыздын билип билбей калган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Аллах Таала ар бир биздин үйүбүздө ата энебиз бар, бир туугандарыбыз бар, намаз окубашы мүмкүн, орозо кармабашы мүмкүн, жана башка амалдарды кылбашы мүмкүн, дүйнө менен алек болуп, жана башка нерсе менен башын чыгара албай жүргөн болушу мүмкүн. Аллах Тааладан сурайбыз, иншалла, Аллах Таала ошол туугандарыбызга хидаят берсин. Аллах Таала өзү берген неаматтарды эскерип, Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпой, 5 маал намаз окуп, орозо кармап, Аллах Таалага таза жүрөк менен барышты Аллах Таала насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.